Таң калам, эмнеге? Айтылгачы, эмнеге шайланганга 1 ай боло элек Садыр Жапаров 30 жыл бою тепки жеген өлкөнүн эске катып калган жараатын баштап кечээгүй жаңы жаракатын дикилдеп жүгүрүп 2 жумада айыктырышы керек. Сабыр кылып турсаңар болбойбу? Эмнеге баарын көрүп түшүнүп туруп эле чагымчылдар арам оюн ишке ашыруу үчүн кыйкырып чыкса, аркасынан ээчип кыйкырып кетип жатасыңар? 1 жыл бийликте олтуруп бир кадамда алдыга жылбай, быкшып жатып алса бакырсак жарашат. А бирок кай бирибиз 5 күн өтүп-өтпөй бакырып жатабыз. Туурабы? Эски бийлик какшытып кеткен кумтөр, чаржайыт кылып жарымын сатып, жарымын белекке гана берип салган чек ара маселеси, дача суу, Ош коо калаңы, райым, темир жол, жер үй, миңдеген чечилбей жаткан сот маселелери, Сирияга жөнөп кеткен эркулдардын энелеринин арманы, жарыбаган айлык маселеси, пандемия азабы. Деги койчу, былыктар ар бир кадамда. Эми ошонун баарын 5 күндө чечкиндеп бакырган биздин акылыбыз жайындабы деген ой кетет. Ушунча жыл чыдаган, 1 жылча чыдап, ирети менен иликтенгенге, ирети менен иретке келтирүүгө эмне жол бербей, Садыр Жапаровдун айласын кетирип алдастатып жатабыз. Бир уч чагымчылдар атайын эле чымчылап бизди тукуруп жаткандыгын эмнеге түшүнө албай жатабыз? Бакырып чыга калбай, ишенип шайлаган соң ишенип сабыр кылуу керек эмеспи? Бийлик тескери кетип жатат деген болбогон кеп. Садыр Жапаров тескери кетүү үчүн, тескериленип 1 жылда элине жек көрүнүп калуу үчүн ушунча жыл адилетсиздик менен күрөштү дейсиңерби? Чын эле ошентип ойлойсуңарбы? Анда эмне Кудайдын азабын тартты десең, аша менен куйтуңдашып дос болуп, колундагы кумтөр былыгын тастыктаган кагазы менен канадалыктарды шантаж кылып, өлкөнү каалагандай кертип жеп жата бербейт беле тигилерге окшоп. Ким күмөн санайт эле? Эч ким. Элдин алдына чыгып калп күйүмүш этип, өктөм күйүп сүйлөп, көшөгөнүн артына барып элди шылдыңдап жата бербейт беле? Аңкылдап аянтка чыгаардан мурун ойлонгулачы. Жетеленип желмаяндардын жетегинде жөнөп кетпей, биз баарыбыз жалпы эл келгиле эми бекем туралы. Булар дагы бир баленин башын баштап турушкандай, алдырбайлы. Бактыгүл Иманбек кызы. Атамбаев өз чөнтөгүнөн чыгарып курган жок, ал элдин эсебинен кредит алып курду. Кредитти дагы болчойгон жогорку пайыз менен алган. Ал кредиттин жарымына ТЭЦ, жол электр линия жана башкалардан курумуш болду да, жарым акчаны колунда иштегендер аркылуу хитрый ход менен уурдап бөлдүрүп алды. Атамбаев мультимиллионермин деп элдин байлыгын көз көрсөтүп тоноп жатса да үн катпай, мактап жактап келдик. Бир кычкачтын базар баасы $20, сомго которгонубузда 1600 сом. Булар $600, 70400 сом деп жаздырып элди көз көрсөтүп алдашты. $5 миллиард кредит элибиз үчүн керектелгенде, эч ак мамлекетибиз алдыга кетип, элибиз ачка калуу, кийимсиз калуу деген нерселерден алыс болот эле. Элибиз карызга батырып, жерлерибизди башкаларга тарттырып, үч уктаса түшкө кирбеген уурулук иштерди жасап кетишти. Ушул жемкорлордун кесепети бүгүн күнгө чейин мамлекетибиздин бутуна турушуна өтө чоң залакасын тийгизишти. Мекенибиздин гүлдөп өнүгүшүнө салым кошо турган эң мыкты адистер, иштесе чарчаганды билбеген миллиондогон жаштарыбыз чет элдин гүлдөп өсүшүнө аргасыздан салым кошуп иштеп кетишти. Улутубуздун намысына зыян келтирген жемкорлордун жазаланышы бүгүнкү күндүн талабы. Бийлик элге, уурулар түрмөгө. Калыбек Жапаров. Эртеңки шаардык шайлоолорго карата мэр Сарыбашевке тийишкендер аста-секин чыга баштады. Шайлоодо кайсы партия жеңсе да мэрди президент өзү дайындап, өзү иштен алат. Баштагыдай мэрдин тагдырын шаардык депутаттар чечпейт. Экинчиден, Сарыбашев эски мэрлерге окшоп жарыбаган тыйынга гектарлап жерлерди менчиктештирип алган эмес. 3-4 миллион сом кеткен объектилерге 60-70 миллион сом кетти деп жеген эмес. Оштогу текстиль ишканасы Сарыбашевке чейин таланып тонолуп, сатып түгөтүлүп, чалдыбарга айланган. 9-10 миңдей адам иштеген жибек комбинаты кытайларга сатып, базарга Сарыбашев айланткан эмес. Эрнис Нурдин. Уурулуктун башаты эмнеде? Бүгүн мен Райым Атраимовдун колдоо пикетине катышып келдим. Атыгүл жеке өз ой пикиримди да айттым. Албетте, ал жердеги иш-чаралар түз эфирден тарап жатты.
Ага карабай мен жеке өз оюмду Райым боюнча айттым. Эмнеге токтолдум дебейсиңерби? Биринчиден мен Райымдын атын гана угамын. Затын, заксын, патын, пасын же палванын эч билбеймин. А бирок дал ушул Райым миллион былтыр тамагаш кескин көтөрүлүп, ун тартыш болуп, ачарчылык жыттанганда миңдеген тонна казактын Селина деген унун, макарон, суу майларын гербендеп 7 дубанга жеткиргенин кантип танабыз? Бул деген эчтеке эмес. Мындай миллион эсе ашыкча салымы эмнеде? Бишкек, Ош жана башка шаарларда обсервация ачканында. Ал эмне? Бейтаптар ооруканаларга батпай калганда оорукананын эшигинин алдында жетип, кабыл албагандардын канчасы жолдо, көчөдө, эшигинин алдында жан берип өлгөндөр көбөйгөндө. Дал ушул Райым алгачкылардан болуп каражатын которуп, дарыгерлердин айлыгын ижарага алган мейманканалардын акысын, дары-дармегин өзү көтөргөнүн айттым. Ойлоп акыл калчырсак, бир адамдын өмүрүн канчалык акча менен эсептесек болот? Канчалаган жүздөгөн адамдын өмүрү, канчалаган миллиардка барабар. Адам өмүрү бааланбайт, ал эми ал бажы тармагында башчы болгон эмес. Демек ал башкы ролду ойногон эмес, финансы жагына киришкенге укугу жок болчу. Анын жетекчиси Кулматов, аны кызматка койгон Атамбаевдер бардыгын чечишкен. Андыктан ортодо уурдалган каражаттын көбү Атамбаевдин эсебине түшкөнү айтпасак да түшүнүктүү. Ушул өңүттөн алганда аргасыздан орустун бир укмуш макалы эске түшөт. Причем тут директор баны, когда пожарная горит? Кыргызчаласак, Мончонун мүдүрүндө не айып? Өрттөгүчтөрдүн өздөрү өрттөнүп жатса деген. Андыктан Райым Атраимовдон не айып? Уурулук менен жемкорлук системанын башында көзөмөлдөп, бийлик төбөлдөрү турушса, сөзүмдүн соңунда Райым агерде ага тагылып таңууланып жаткан айыптар чындык болсо, анда ал эч акты эле чет өлкөгө башка ашынган ууруларга окшоп чыгып кетмек. Ал антпеди, эч жака качпады, тергөө менен иштешти. 2 миллиард сомду өз эрки менен төгүп берди. Сот аны бошотту. Анан эмнеге кайрадан камашты? А эгерде чындап эле жалпы уурулук, жемкорлуктун башында ушул Райым турса, ага айныксыз далилдер турса, анда ал жазасын толугу менен тартып, кусуп чычпай эле уурдаган миллиондогон долларды толугу менен мамлекеттин казынасына кайрып берсин. Башка айта турган сөзүм жок. Мен болгону уккан, билгенимдин гана чегинде ой бөлүштүм. Туураланбаган туугандар, ал эми ар кимдер кандай ойдо болосуңар, кандайча колдойсуңар, же тескерисинче каралап боктойсуңар, ал дагы болсо силердин ишиңер. Каждый сходит с ума по-своему делет. Ар кимдер өз акыл-парасат деңгээлине жараша ой жүгүртөт. Эч таарыныч жок. Каалагандай пикириңерди ортого салгыла. Талаштан тактык жаралат. Эркин журналист-публицист Мелис Арыпбек. Райым Атраимовду камаса, камабагыла дейсиңер. Камабай койсо, эмнеге бошотуп жибердиңер дейбиз. Эй, кыргызбайлар, тоок, телефон жана башка уурдагандар түрмөдө 5-6 жылдап түрмөдө олтурушат. Ошол эле учурда 15 жыл системалуу түрдө мамлекетке түшчү каражаттарды коррупциялык жолдор менен уурдап, ичип жеп, коррупцияны гүлдөтүп келген адам эмне үчүн сыртта камалбай, соттолбой жүрүшү керек? Акыл эсиңер ордундабы? Же силерде эртең жесек бизди да камабасын деп митингге чыгып жатасыңарбы? 2005 жылдан бери таможняда иштеп, 2011-2017 жылга чейин орун басар болуп туруп, коррупциялык системаны түзгөн адамды эми түрмөдөн чыгарып, буга бир кызмат бериш керек деп сүйлөп жатышкан саясий партиялардын лидерлеримин дегендердин акыл эси ордундабы? Казнага түшчү акчаларды системалуу түрдө уурдап, коррупцияны гүлдөтүп келген адамды колдоп чыккандарда кылайган уят, ар намыс, бет деген жок тура. Миллиард деген долларды сыртка чыгарып кеткен ууру коррупционер адам вирус учурунда ит жеминдей акча берип койсо, ошол адам жакшы адам болуп калабы? Эгерде жеп ичкендерди мынтип колдоп, коргоп митингге чыга бере турган болсок, анда мындан ары коррупция менен күрөшкүлө деп талап койбошубуз керек. Мындай жол менен Кыргызстан жегичтерден эч качан тазаланышы мүмкүн эмес. Этеп жеңди түрүнүп алып, көрүнгөн жегичтерди колдоп коргоп, митинг пикеттерге чыга бере турган болсок, эзели оңолбойбуз, тазаланбайбыз, жарыбайбыз. Мындай жол менен коррупция менен күрөшүү да мүмкүн эмес. Анда мындан ары бийлик башындагылардан эч нерсе талап кылып чыкпагыла. Богу жиниңер аралашып, жеп ичип жата бергиле. Уяты жок митингчилер. Митингге жүргөн жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тиллаевдин да байлыктарын текшерүү керек. Исмаил Токобаев.